Мен угушум боюнча бул үйдү сизге Аваз Акимов подарок этти деп уктум. Албетте ошондой. Мен үйүмдө алды эле. Сүйүндүк ош бетер андан дагы. Элиза үй буюмдарынан ушул үйдү алдыңызбы? Ооба, албетте бул мен биринчи көргөм. Биз өзүбүз ошол үй алган учурда ала элекке чейин ата-энесинин жанында болчубуз. Бир айдан үйлөндүңүз. Ноябрдын 22-си могу келе атпайбы, туулган күнүм болчу. Анан ошого өзүмө белек кылам дедим да. Ассаламу алейкум, Канат Шоу менен YouTube каналынын катталуучулары. Бул маалымат жалганбы, чынбы экенин билбейм. Ырчы Аваз Акимов өзүнүн эң жакын досу Илгиз Абдалиевке өзүнүн квартирасын, элитный квартирасын подарок эттир. Азыр биз Илгиз Абдалиевдин үйүнө келдик. Могу мындай кылыш керек окшойт. Это современный такылдаткыч да. Ассаламу алейкум, кандай шеф? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы келдиңиз. Сиздин үйүңүзгө случайно келип калдык деп эле актер Глориясың. Үйүңүздү куттуктап коелу деп биздин жалпы жамаат менен командабыз менен келип отурабыз. Тарс эле кирип кетели эми. Илгиз байке, үйүңүз кут болсун. Мен угушум боюнча бул үйдү сизге Аваз Акимов подарок этти деп уктум. Албетте ошондой. Аваз Акимовдун үйү экенин билчүбүз. Ал деле жаңы эле алган, өзү даже 1 жылга жакын жашаган эмес. Кандай болуп сизге подарок этип калды? Ал байкес 1 сомдон бери эсептечи да. 1 сомдон бери эсептеп жүрүп, ал досум мындан да чоң үй алды. Манас сага. 3 комната. Кийинки бунун баары албетте тамаша. Кийинки выпуста эгерде Аваз байке ушуну көрүп атсаңыз, сөзсүз түрдө сиздин 3 комнатный квартираңызды тартып биздин көрүүчүлөргө көрсөтүш керек. Үйүңүз кут болсун анда. Мына достор, көрдүңүздөр, мына картошка. Ай. Ат башыдан келген картошка да. Үйгө көрүндү кимден? Үйдөгүлөрдөн. Үйдө папаша, мамашаданбы? Зар жок, мына киргенде эле аура башкача, картошканын аурасы. Машалла, мына элиттин үйү деген ушундай болот турбайбы? Бул жакта гостилер бар беле? Үйдөгүлөр. Нормально кийинип алмакмын да. Кандайсыз, саламатсыздарбы? Жакшысыздарбы? Денсаулыктарыңыздар кандай? Кандайсыздар? Жакшы келип олдуңуздар. Үй кут болсун. Шефтер, үй кут болсун. Ошондо Илгиз байкенин досу сиз? Атасымын. Просто аябай жаш көрүнөт экенсиз, ошон үчүн мен досу го деп атпайм. Сиз менен таанышып алалы. Урматтуу достор, Илгиз Абдалиевдин атасы менен, мамасы менен таанышып атабыз. Сиз аябай созолонгон, мына татынакай болгон мамычка экенсиз да. Сиздин атыңызды сурап коелу. Менин атым Айнура. Жана эме дегенде эле болот да, издейм сени дегенде эле. Шеф менен таанышып коем, менин атым Канат, шеф. Апталуу. Ат башыдан да? Сиз өзүңүз ырчысызбы негизи? Бар болчу да. Бар болчу. Сизчи, сиз ырдайсызбы? Мен ырдабайм. Илгиз байке ошондо кимди тарткан? Мен тартып болуш керек. Чоң апасы да ырчы, ошондо дагы жамакчы болгон чоң апасы. Ошак тартты. Апасы да. Ошак ана тайкелери ырчы болгон. Бүгүн ырдап бересиз биздин көрүүчүлөргө? Мырдагың жок көрмөш. Не себептен ырчылыкты улантпай койдуңуз? Эмагесте. Апам кызганды да? Ушу иштин артынан жүрүп. Ушу киши кызганып ырдабай калдыңыз, Эки сөз долбоорун көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй биз Илгиз Абдалиевдин үйүнө конокко келип отурабыз. Эң негизгиси, үйгө кирсең, ата-эне бар, постоянно аура жакшы, мисалы, Сиздин аураңызды көрүп жүрөбүз да, азыр мына ата-эне келип мына аябай сүйүнүп атабыз да. Анда видеону түрдүрбөй турабыз. Биринчиден үйүңүздөр кут болсун, оргоңуздөр кут болсун. Анан сиздерди көрүп да чындыгында сүйүнүп кеттим. Мен ойлогом, Илгиз мырза жубайы менен эле болуш керек депчи. Ушул сиздерди да биз мурда интервьюдан көрүп өттүрбүз, видеодон көрүп өттүрбүз. Өзү мындай балам үйлүү болду дегенде мындай кандай сезимдер болду? Мындай көп эле сезимдер болду. Толкун арасында өзүн жүрө берчи. Анан келип алды дегенде эле ушул жетип келдик. Түнкү автобуска чогулуп. Мурда квартирада жүргөндө ошо келиңиздер кетишмес. Анда-санда келип кетишиз. Келчүбүз, анда-санда келчүбүз да. Уже азыр постоянно келиңиздер келип калды. Бияктан чыкпай отурбайбыз, бу жерде кетпей. Канча күн болду? Көчүп келгенден баштап ошо жердебиз. Качан кетесиздер? Ошо рахмат, эртерээк кетсеңиз. Эртең Кудай берсе мен жылам, мамасы кылат. Сиз аябай мындай чындыгында ата-энеңиз аябай жаш экен да?
Мен ойлогом бир эми аяш-паяштар отурат го Илгиз байкенин достору депчи. Көз тийбесин. Анан сиздин канча балаңыз бар? 4 балам бар. Илгиз байка канчанчысы? Биринчиси. Эң улусу. Яны кыз. Ошондо турмуш куруп жашаганыңыздар канча жыл болду? Мына Элис 32. 32 жыл болду. 32 жылдык махабат, караңыздарчы. 4 бала болгондо андан кийин эркек эле кыздар? Мындай Биреле кыз. кыз бар. Ал да өзүн турмуш куруп кеткен. Калгандары? Экөө үйлөнө элек, эркек бала экөө. Күмөндөр анан сыймык деген. Экөөтөн жетайлык. Сыймык студент. Бул жакта, алар да Бишкекте. Баягы 5-6 жыл мурун менин максатым ошол эле болчу да. Башка эч кандай максатым деле көп баягы чармачылыкка көбүрөөк салым кошуу, менин болгон нан таапка жеген ушул кесибим да болот да, булчу мен хоббим эле эмес. Мен 9 жыл окугам музыкальныйдычы. 9 жыл. Мугалим да болуп иштеп жүрдүм 2014-жылдан баштап 2019 жылга чейинчи. Үйлөнгөндө эле иштебей калдым. Ошол 2 жыл болуп. Кийин дальше эмне пландар эми сизде? Чармачылык менен кетпейби? Чармачылык менен эле кетме, чармачылык менен иштеп жүрөбүз. Азыр жаныма келинчегимди кошуп алдым. О, тойлордо жакшы көрүп атасыздар, сонун жар айтып. Калды. Жар айтып, андан тышкары өзүмө дуэтке да кошуп алдым. Жакында ошол өзүнө дагы бир чармаларга даярдап отурабыз, ырдатып, өзүнчө жеке ырдатып көрөйүн депчи. Ошол. Келинчегиңиз кандай болуп ырдап калды? Сиз ырдаттыңызбы же өзүнүн Муну Назиманын ырдаганга эч кандай деле эмеси жок болчу, мен өзүм эле кыйнадым да. Ырда деп. Ырда деп биринчи үнүн уктум, анан көндүрдүм, бир сыйра студияга алып барып ыйлаттым. Запистерде кайра кеттик, кайра бардык, ошентип жүрүп көнүп болуп анан немеге студиянын аппаратына көнгөндөн кийин ырдап кетти. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бизге келеби деп ишил бизде ат башыдан мында кой союп азыр уча тарткан ат, койдон уча чыкпайт да. Куйрук менен бизге сонун дындама басып коюптур. Анда ошол дындаманы сиздерге чогуу көрөлү. Илгиз Абдалиевдин аялы Назима Муратбекова тамакты кандай жасайт, чындап эле тыңбы же тың эмеспи? Аны биз сиздерге көргөзөбүз азыр. Ал менин витаминим жаным, ал менин витаминим дарым. Алыс кетсең сени сагынамын, кичинекей менин балапаным. Ал менин витаминим жаным, ал менин витаминим дарым. Алыс кетсең сени сагынамын, кичинекей менин тарынчагым. Балапаным. Ай, жеңе. Ошондо диетичный тамак экен да, бул Витаминдүү, диетичный тамак. Витаминдүү. Анда жеш керек андачы. Мына витаминдүү нерсеге аябай көңүл бура баштадык биз. Биринчилерден болуп шеф сиз остиңиз. Андан сиз остиңиз. Андан бисмилла. Сон болуп турбу? Чын жүрөктөн айтыңыз. Ооба, келин жаман самак белен. Азыр жеп көрөсүң жок. Урматтуу көрүүчүлөр, кайненеге тамак жакпай калды. Мындан ар жагы эмне болот билбейбиз. Жакшы саптыр сон. Аш болсун, Эми баягы негизи биз адамдар бири-бирибиздин көзүнчө көп мактабайбыз. Анан келиниңиздердин өзгөчө сиздерге жаккан сапатын айта кетсеңиздер. Мисалы, келиним жакшы, тыкан, бат-бат кыймылдайт, таза, мен көңүлүмдөгү келиним да жакшы. көңүлүңүздө келин. Сыймыктанасызбы келиниңиз? Ооба, сыймыктанам, Кудай куткулсун. Келиниңиздин ырларын угасызбы? Угам, телефон немесине да коюдуруп алгам. Кийинки балдарыңыздын жубайы кандай болсо экен? Ушул келинимдин жолун жолдосо экен, ушундай келин болсо экен деп тилейм. Албетте. Мен да кошулам. Бир чет анда тамактан ос тийип көрөлү. Бисмилла деп мына. Тамактан ос тийели. Ама картошканы арчып сала коет башында делерсиз. Бисмилла. Витамин го, витамин. Витамин го я.
Чындап тамак жакшы болупту жеңе. Сиз тамак жасаганды турмушка чыкканда үйрөндүңүзбү же ага чейин эле билчү элеңиз? Жок, ага чейин эле үйдө улуу кызы болгондуктан мен көбүнчө оокатты мен кылчумун. Ошондуктан баарын билчүмүн, билбегенин баарын апаман сурап үйрөндүм, дагы да болсо бышыктап. Козу гриль бышырганды билесизби? Козу гриль жок, билбейм. Качан үйрөндүңүз? Ошо негизи Мариновать эткен билем. башка тиште байтал жүргө дегендей. Негизи экөөңүздөрдү со стороны караганда ар дайым жылмайып жүрөсүздөр да, мындай эч качан настроение болуп жүргөнүңүздөрдү көрбөйсүз да. Үйдөн ким нервныйраак, мындай үйдөн ким нервный, ким до конца кетет жана ким урушту биринчи баштайт? Мен өзүм эле айтайын десем. Давайте. Мен баштайын десем. Мен батыраак эме мындай чыдамым жок да, эме бир нерсе табылбай атса, же болсо менин каалагандай болбой атса, ошол мен анан Не деп баштайсыз? Эй. Кандай десем, ошол кезге ылайыктап баштайсың. Ошол кезге ылайык айтып койсуз, бизге да кызык болот да. Не десем мен? Уже түшүнүктүү. Жеңе сиз айтыңызчы. Неден баштайт? Мисалы, Бир нерсе туура эмес болуп калса, ошону кылбайсыңбы? Эмне үчүн кылган жоксуң деп кайра эстеп, кайра айта берет да, аны кылсаң деле. кылсаң деле айта берет, Нервы жука. Анан ким нервиңиз сиздики жукабы? Ооба, бат эле жиндене берет. Мындай спокойный эле көрүнөсүз го? Бирок бат эле жазылып кетем, анын качан кечке айтам десеге. Ким биринчи кечирим сурайт? Кечирим суроо жок бизде. Мен дальше эле жашай бересиз. Кайра эле унутуп калып эле жөн эле ал аныбыз жөн эле сөздөй эле болуп калат. Баягы эме да. Кандай десем, эрди катын урушат, анан эмне табышат белем мен. Казан аяк. Бирок анчалыкка жетпейт, жөн эле ал нерсе баягы өзүбүз үчүн да, баягы кийинкиңе жакшы дейм ал нерсечи баягы. Кийинкиңе. Кандай? Бир нерсени өз нерсеси менен. Ооба. Сиздин жубайыңыз послушный элеби? Ооба, албетте ошондой, мага ошонусу менен ошондой болгон үчүн жашап жүрөбүз. Сиз послушныйсызбы? Менби? Кандаймын? Послушныйбы, сиз айтыңызчы. Ошондой элемин, ооба, бирок. Демек сиз послушный экенсиз да көбүрөөк, э? Ооба. Анан эми сиз ошо жеңемдин эмне сапатын өзгөчө баалап алдыңыз, мисалы Кыргызстанда эми 6 миллион кыргыз бар. Ошонун жарымы кыздары, ошонун арасынан Илгиз Абдалиевдин мындай жүрөгүн ооруткан ушул кызды алам дегениңизге эмне максат болду мындай? Эмнеге алдыңыз деле экенсиз? Эмнеге алдыңыз? Эмнеге алдыңыз? Үйлөнүш керек экен. Кандай десем, эми экөөбүз үйлөнөт деген ойдо жоктон эле үйлөнүп калдык, таанышып калдык. Каяктан тааныштыңыз? Эң биринчи телефондон тааныштык, мындай эле чалышып. Жана ыймандуу кыздар менен таанышам деп номериңизди таштап койгонсуз. Телевизор болгондой. Ооба, жеңелерге жетип калыптыр анан да. Жеңелери кыздарга берип. Баягы эме болду да, баягы илгеркиде кыргызча варианттай болуп кетти да, жеңелер аркылуу дегендей. Тааныштырып, ошентип жакшы көрүп калдыңыздар. Ооба, көрүү биринчи сүрөтүн көрдүм. Нормально. Сүрөткө жашоо пападай тетеби деп ойлондуңуз. Мына карадым да, келе анда бердин номери, сүрөтүн биринчи көрүнчү. Бала деген деп туруп, менмин деп чалдым. Тамагыңыз аябай даамдуу болуптур. Ушундай даамдуу тамак жасаган үчүн бул жакта мына адамдар чоңоюп атат күндөн күнгө. Артап баштадым мен десеге. Артап калыптыр, сен да тартсаңыз да ары карап көрүнөсүз. Ал эми сиздин кухняңызды билгибиз келип жатат да, кухня гарнитур мындай. Илгиз байкем бетинде экен да, сөйте аппак болуп башкача иш жагы да. Бул жак биздин чынында айымдардын эң сүйүктүү жери десек болот. Бул жактан баардык сүйүктүү жолдошубузга, ата-энелерибизге тамактарды жасайбыз. Ошондой эле бул жак мына кетиштерди жыйнаган жерлерим, бул жак болсо. Азыр дагы жаңы көчүп келгендиктен дагы жыйнар элекпиз. Бул кухня сизге кандай кенен болуп атабы өзүңүзгө? Кенен эле, ооба, аккуратный, баардыгы жакшы. Кухнядан кийин биз азыр бул жакка өтүп көрөлү. Мына бул жакта эмне деген сыйлыктар бар, э? Мына
Илгиз Назима Жылдыздуу түгөй кезик кейжи диплом бул жакта Илгиз Абдалиев. Ушул жетишкендиктериңиздер жөнүндө айта кетсеңиздер. Эми кандай десем, бул дипломдор баягы ырдап келе жаткан ыраачылык, мен көбүрөөк кайрымдуулук иштерге көбүрөөк басым жасадым. Кандай десем, бөйрөк алмаштыруу, боор алмаштыруу көп адамдар кайрылды. 1 жылбы 2 жыл бир 100га жакын адамды операцияга. Эми ушундай кайрымдуулуктарын уюштуруп берип, ушундай ыраачылыктарды алып, ошол анан 20 жылдыздарына ар дайым катышып келебиз. Ушул дипломдор бардыгы. Анан дагы бир топ батпай калды, дагы мындай пакет. Пока жакында келет экен да, пакет турат. Ошол бул биздин комната. Биякта эмне аласыздар? Жок, эс аласыздар. Чарчап келгенде эс аласыздар, Эми бул жакта болсо балабыздыкы, атайын детский гардероб. Детский балдарыңыз ушунча чоңбу, балаңыздыкы эле? Балабыздыкы Жана айтып отургандай эле. Алгандай эле. Ой, карачы мына. Уже эле куртой го, красавчикмин. Кийимдер бул жакта тизилет го, тизилет. Ал эми бул жер ошондо, бул кандай Илгиз байке тарынган ушул жерге жата алабы? Бул жак эми үйгө конокторубуз көп келет, ошондуктан бул жакта. Тиги жакта диван бир эме кылып койгонбуз да, бул диван чоң болуп атканданчы тиги жакта. Ошону бөлүп туруп бул жакка алып келип койгонбуз. Короче, этот сиздер жаткан спальня аябай эле кенен экен да? Ооба, кенен. Ушул үйдөн агарып көгөрөңүздөр, көп балалуу болуңуздар ушул үйдөн. Az светти өчүрүп коюн. Илгиз байке эми үйдүн уулусу болгондон кийин сиздерге мындай түрткү болуп, жөлөк болуп пайдасы тийдиби? Ушуну айтып коюңузчу. Ошол аябай атам тели деп, ушул балдарга баарына эме айтып, бизге мал салдарды мындай кылалы деп атасына. Айылда да малы барбы? Малдары бар, атасы карайт. Канча кою бар? Эми Кудайга шүгүр. Уйлары. Кудайга шүгүр, уйду жылкы. Төбөдөн башка. Бир 300дөй уyu бар. Бир ошол ниеттердин баардыгы кабыл болуп калсын эми. Анан Илгиз байке суроо берип кетким келип атат да, Илгиз байке. Ниет кылып жүргөн да ошо. Канча жыл негизи эми ачыгын айтканда бул убакыт чейин бул сиздин биринчи үйүңүзбү ошондо? Ооба, албетте бул мен биринчи көргөм. Бул дагы күтүүсүздөн болду. Биз өзүбүз ошол үй алган учурда ала элекке чейин ата-энесинин жанында болчубуз. Анткени ата-энесинин жанында болгондо кандай айылдабы? Айылда турушат да, Ат Башар район Кызыл. Сиз айылда эле шаарда жашаш элеңиз го? Жок, ошол жака азыркы учурда 10 күн ошол жерде жүргөнбүз. Азыркы убакта. Экөө эле да үйдөчү, азыр баары бүтүп, баарыбыз биякта жүрүп анан балабыз менен бир аз эрмек болуп келели деп ошол жакта жүргөнбүз. Дагы бир 4-5 күндө жүрөт элек, бирок күтүүсүздөн бизге ушундай жакшы бир жаңылык болуп калды. Анан эле бир күндө эле чечип туруп эле келип түнү менен кирип алдык. Instagram баракчаңызга киргизиптирсиз го, өзүмдүн досумдун үйүн алдым депчи. Анан кандай болуп мындай сүйлөшүп калдыңыздар, мисалы ошол жөнүндө айтып бериңиз, бизге кызык болот аябай. Мен ошол түштөрдө үйдө болчумун, айылдачы. Анан досум чалып калды, үй албайт беле, үй албайсыңбы депчи. Мындай үй албайсың деп мага сүрөттөп берди. Киргенде бул бар. Анан бул жагында бул турат депчи. Табышмакты кылып элечи. Анан ушундай кылып эле үй албайсыңбы деп жолдорун айтып ушинте доске үй чота сеникине окшоп атат го дедим да. Анан күлүп койду. Анан кайра ал тема токтоп калдык дагы. Үй алуу боюнча да темабыз кеттик да. Кандай кылабыз? Анан ошентип эле сүйлөшүп калдык дагы, акырында бир үй алабыз дегенден кийин, алалы деп отуруп калгандан кийин эле айтты, мен үйүм деп эле. Мен үйүм да алды эле. Сүйүндүк ош бетер андан дагы. Анда башка
бирөөнүн үйүн болгучакты баягы жаңы үйдө алып атканда анткени бул үйдө деген биз алган күндөн баштап эле ушул жерде жакшылык конок дос балам абас досум мындай конок чакырган сайын биз чакыра берет эле кандайча конок чакырса эле чакыра берет эле да мындай өзүбүздүкүндөй эле болуп калган да дайыма эле келип жүрүп бизге буйруптур ошондо досуңуз өзүнүн ушундай сонун ак өргөсүн жапжаңы свежий ак өргөсүн сизге предлагать этиптир да ооба досум ошол мындан дагы чоң үй ак өргөлүү болуп Кудай буюрса жакында ал досум да үйүн көрө аласыздар аябай сонун жакшы чоң ак өргөлүү болду анан көчүп алгандан кийин анан бул жакты бошотуп мага сунуштаган экен да анан биз демек чыныгы дос жок дебестен эле алып киребиз деп чыгынып алып кирип алдык ошондо подарок этпей эле сиз сатып алдыңызбы ооба подарок эт деген эмне мынча калпайчу элдердир мен калпайт отом ошондой болуп кетти гана ошондой ошондо бул үйдүн акчасын толук түрдө бердиңизби же ошого тете эле болдук ошого тете эле болду дагы бар буюрса акырындык менен баягы достун ортосунда жакшы сүйлөшүүлөр бар эми бул жашоого адамзат келгенден кийин биз баягы биринчи максатыбыз үй алыш машина алыш андан кийин үйлөнүш болот го эми сиз биринчи үйлөндүңүз машина алдыңыз андан кийин үй алдыңыз да анан ушул үй алам деп мисалы кандай кыйынчылыктар өттү башыңыздан эми мисалы канча жыл болду Бишкекке келгениңизге 16 жыл болду ошондо 16 жылдан бери квартирада жашап жүрдүңүз жок мен студент кезимде байкем эжемдердин колунда жүрдүм да студент болуп 9 жыл окудум музыканияда эжемдин жанында жүрдүм дайыма анан инилерим бүтүп келгенде инилеримди алып бөлүнүп кеттим да өзүнчө бөлүнүп кеттим ошол биринчи экинчи окуумду окуп жүргөн кезде бүтөйүн деп калган кезде биринчи машинаны алдым биринчи эмне машина болду Legacy алдым Legacy ооба Legacy алдым аны дагы өтө мындай эме менен алгам кандай десем неожиданно ал дагы баягы праваны окуп автошколаны окуп бүтүп туруп эле машина алам деп туруп анда кредитке алып алгам да кредитке алып алып анан бирок тез аранын ичинде кутулуп берип аракет кылгам ошондон дальше улантып кеттим да бул айдап жүргөн машинам ушу 4-чү жолу алмаштырдым ипсум айдап жүрөм азыркы убакта ипсум айдап жүрөм ошол андан кийин үйлөндүк квартира жашадыңыздар ооба тууганымдын эле үйүндө жашадык бекер эле жок мындай акчасын берип ушундай өтө көп эмес мындай чоң жер үйдө жашадык үй алганча ушул жерде жашап тур деп мага табыштап тапшырган жакшынакай карап жашап жүрдүк рахмат айтам ошол алар деле биздин чыгып кеткенибизди деле толук түрдө биле элек чынын айтканда үй алганыңыздар да биле элек алыс жакта жүрөт эс алуу үй алганыңыздар да биле элекпи ошондой болуш керек да эми буюрса келсе ыраазычылык айтып коноктоп сыйыбызды көрсөтөбүз бардыгы Кудайдын буйругу менен болуп турду мен шефке суроо бергим келип атат бул үйдүн өзгөчө сизге эмнеси жакты мисалы мага эми тазалыгы жакшы тургандары анан могу комнатасы 2 турбайбы чоң ушундай деп коюшат турбайбы ушунусу жакты мен Илгиз Абдалиев дедиңизби станчу элеңиз Илгиз Абдалиевди мындай ооба сыртынан таанычмын көп деле неме кылчумун сиз биринчи чалган эмне деп ойлодуңуз бул биринчи чалган эмне ойноп атасың деп мага кекетти эмне бирөөнүн эмеси менен анын тагдыры жок адамдын эмесин уурдап алып эмне үчүн мага жазып чалып атасың ошо менен ойноп атасың дедим да ошол анан чын эле мен тартып жөнөттүм мына мен өзүм жазып атам дедим ошондой ишендим ошондон кийин ошол анан 2 күндөн кийин эле жолугушууга чакырдым ошол күнү эле кайра шеринеге алып кетип калдым классташтардын шеринесине ошол жакта аябай аласың деди алам 1 айдан кийин үйлөнөм деп койдум жөн ойдо жок жерде бирок ошону аткардым да 1 айдан үйлөндүңүз ноябрдын 22-си могу келе атпайбы туулган күнүм болчу анан ошого өзүмө белек кылам дедим да ноябрдын бир 9-10 үйлөнөлү десек бияктын эжеси дагы тийип калды бизден жарышыпчы деп коюп бир эжеси байрамдай анан эме болуп калдык жетишпей калдык 15-лерине десек мен той заказдарым болуп калды анан Данияр үйлөнүп калды чөркөсү бир убакта үйлөндүк аяка барып келип туруп эле тойуна катышып эле эртеси күнү үйлөнсөм баары таң калып калды го ал кезде абас досум ошто болчу да келбей калып атпайбы чын эле үйлөнүп атасың депчи
сизге мындай үйдөгүлөр качышкан жокпу? Мындай ырчыга эмне турмушка чыгып атасың же балким сиз да артистке эмне турмушка чыгып атасың, бул үйгө токтобойт, гастролдоп жүрө берет депчи, мисалы үйдөгүлөр. Эме кандай десем? Я сага суроо берди. Сиз жок, мен эмеси жөнүндө мактап кетейин деп аткам да, анан айтып кетсин деп аткам да. Атам жөнүндөчү. Атам барынча уруксат берип койгон экен болду да. Ушул бала турмушка жаркылдаган жакшы болот экен деп. Өз чечет ыйлап келбесе болду деп. Өз чечет ыйлап. Анан сиз артисттигине карабай тийдиңиз. Артисттигине карабай тийдим, ооба. Үйдөгүлөргө биринчи башында айтканда эми ырчы экенин айткан жокмун. Жөнөкөй эле бала. Комузчу деп. Жок. Мен жашымды да айтпа, ырчы экенин да айтпа, эч нерсе деги айтпа. Жашыңыздар канча жаш арайсыңыздар? 12. 12 жаш. Это нормально, 12 жаш. Үйдөгүлөргө эч кимисин айткан жокмун, байкемдер уже тиет деп чечилип үйдөгүлөрдүн баары билгенден кийин, чоң апамдардын баары билгенден кийин анан угушту. Өзүм бир тууган байкелерим. Кечен айтып атпайбы? Это Илгиз Абдалиев деп. Кайнагам экөөбүз тойго үчөөбүз барып келдик да токтоолго. Анан ошондо айтты, Ажабаян айтты. Кетейин деп атканды билдим депчи. Ошондой айтты. Кетейин деп атканда угушканда. Бул мынча жакындаптыр да, тияка бир жолу мени 95-жылкы дептир. Башында. Андан кийин эме дептир, 94 болдумбу? Түшүп отуруп анан аягында 80 90 болгондо. Сиз ошондо 99-жылкысызбы? 2001. Сиз 2001сиз, ошондо 12 жаш арайсыңыз, Экөөбүз тең жылан жылбыз. Экөөңүздөр тең жылан жыл. Ошон үчүн эме мамилеңиздер аябай бат келишип кетти го дейм, жылдызыңыздар. Жылдызга келишти окшойт. Уже 1 жылда 2 жыл болоюн деп калдыбы? Жок, 2 жылдан 3 жылга кетти. 3 жылга кетип атат да. Анан башында кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн адамдын кандай экенин билинбейт го. Кантип билдиңиз бул шефтин кандай экенин? Азыр билип калдыңыз да уже. Мурдагыдай эле? Мурдагыдай эле, ооба, кандай жөнөкөй болсо ошол бойдон эле эч кандай өзгөрүү болгон жок. Кыздарга, мисалы мага кылган мамилесин эле башка адамдарга да кылган мамилесин билип. Быйыл көптөн күткөн ошол эркек бала болду. Жакшы айда балалы болдук. Ороз айы, кадыр түндө болду. Кадыр түн, машалла. Кандай десем, мен менен чогуу ушундай ийгиликтерди бирге көрүп, эриш шаркак болуп баягы кандай десем, жүргөнүбүзгө. Эме болот го мындай. Эриш шарк бири-бирин колдоп, ар дайым приятно да сүйлөшкөнгө. Бирөөнүн шактарында кеңеши. Андай нерсе чынында бизде жок, бирөөнү айтып алып, анан тигине мындай. Болду эми актанбасаңыз. Сиз кандай экениңизди билесиз да бисем. Буйрса мен дагы үйлөнөйүн. Сен да жоксуң. Эртеле үйлөн, картайып бартасың деп коесуң. Кеттик басып, жүрүлө кеттик. Көптөн эшикке чыгып кеткиң келет. Тияк ар бери баскың келет. Негизи Илгиз мырзанын баягы сиз эң улуу баласы болгон, эң улуу балаңыз болгондон кийин Илгиз Абдалиев анан ырчылыкта бир убакта жакшы келатып токтотуп койду да. Анан сиз ушул айттыңызбы, сен Илгиз ырдашың керек, неге токтотуп койдуң чыгармачылыгыңды деп? Жок. Сиз башы эле чыгармачылыгын колдочу элеңиз же каршы элеңиз? Колдоп эле бирдей эле келди да, мен тигин мынтип да айтчу эмесмин. Ошол өзү билет, өзү жасайт деп элечи. Мындай эми айылдан деле ат баштан айтат да, о Илгиз Абдалиевдин атасы депчи. Ошондо мындай кандай сезимдер болчу эле сизде? Жакшы эле сезимдер болот, эми баягы көзүң башкача болуп каласың да. Мындай мактанчу элеңиз, мен Илгиз Абдалиевдин атасымын депчи. Жок, андай жок, атамдай. Андай эмем жок да. Менин уулум мындай эмеде жүрөт, мындай эмеде турат депчи. Элдер менен көп жүрөт, элдер менен аз жүрөт деп бир калыпты эле деп болду. Баягы эле атасы, баягы эле. Баягы эле. Жөнөкөйлүктү жакшы көрөт экенсиз да. Ооба да. Бирок ат башын эң бай деп сизди укканбыз. Орто Кудай берсе. Байлар өтө жөнөкөй болот да негизи. Кудайдын кулагы сүйүнсүн эми. Апакебизден сураналычы, сиз эми мындай подружкалар менен отурганда группадан ай бул Илгиз Абдалиевдин апасы го деп, ай мен Илгиз Абдалиевдин апасы болом деген күндөр болду эле мындай эми концертте эне бар мактангысы келет деген. Илгиз Абдалиевдин мамасы ырчы ырдап койчу дейт, бирок мен ырым жок да. Алына бүт бар коонубузду сөзүбүздүн баарын Илгизге өткөрүп бергенбиз деп кутулам. Ошо антип деле мактанбайбыз, балам ичимен эле Кудайдан тилеп, ал Кудай Тааланын көзү түз болсун, аман болсун, ушу жакшы бала болсун деп тилеп жүрөм дайым. Эми мамам мен ырчы болгонун көп каалачу эмес. Эмне себептен?
ырчыла жакпайбы сизге? Бирок ырчыга тийип туруп койсуңуз. Неме медик болсо дечи да. Врач болсо дечи да. Мамам өзү врачтын башында окуган экен да. Атам болсо аккордеон менен ырдаган да. Аккордеон ырдачу. Анан сиз окуңузду бүт электе алып качтыбы? Туура айтсаң. Алага эмес биле. Мында алага чалбасаң эле азды болуп тур. Сиз өзүңүз да ат башыдан болосузбу? Ат башы. Кандай коңшу айылдан элеби? Мен ат башы районунан, Акжар айылынан. Сиз ат башы районунан. Экөө жакын элеби негизи? Аралыгы жарым сааттык. Жарым сааттык жол. Илгиз мырза, сиздин эми ак өргөңүздү көрүп биз дагы аябай сүйүнүп атабыз. Чын жүрөктөн сүйүнүп атам менчи эми. Мен өзүм бул деле өзүм бирок үйлүү боло элекмин, бирок үйлүү болгон кандай экенин билип атам да, сезип атам. Ой, майылда ошентип жүргөндө баягы мен аламбы албайм деп келинчегим башкача болот, өзүнчө эле чыйпылыктап эле сүйүнүп бир жагынан алалы деп элечи. Тияктан бир маган болсо бир жак конокко чыгып кетет. Алдыңарбы деп элечи. Кирип келет. Алган жоксуңарбы деп. Биринчи күнү келген күн кандай болду мында? Эми өзүңдүн үйүңө келип биринчи күн уктаганчы? Биринчи күн ошо жолдо жүрүп келдик, как раз эме болуп калды да. Биз баягы жолдо жүрүп келдик да. Кар жаап аткан учурда, жол тайган учурда келдик. Ошо үйүбүзгө келип үйгө эле жатып алалы десек, эме болуп калыптыр да, свет өчүп калыптыр да. Тиякта үйүңүз. Муздап калыптыр аябайчы. Анан бул жактын ключун ошол кезде алып, тоосунан бул жакта жүргөн экен. Төшөнчүлөрүбүздү чайыбызды алып келип эле жайгашып алганбыз. Ошол күнү эле келип эле. Ошол эле. Ооба. Чыкпай койдуңуздар анан тырышып эле. Жок, ошол берилгенде келип алып ал депчи. Бул ошол эртерээк келип, мен бир күн кеч келип калдым. Келип бол эртерээк ключту алып эме кылып кал деди. Отуруп жайгашып ал деди. Келип туруп эле ошол келген күнү ошол жакта жайгашып калдык. Ошентип бүгүн ошо сен келген убакта акыркы оокаттарыбызды келип жыйналып калдык. Күндө ошондо той болуп аткан турбайбы? Жакындар келип, үй көрүп. Ошо керектүү оокаттарыбызды алып келгенден кийин бир аз туугандарга түлө кылып коелу деп баягы неме кылыпчы, иргеттей мындай чакан туугандарды. Дасторкон чайып, баягы бата алып туугандарды, кайын журтту, тайкелерди дегендей ушундай кылып бир 30 чакты кишиге түлө кылып койдук. Азырынча калгандар болсо тааныбай турасыңар деп атабыз. Алдыда жакшынакай тойлорубуз менен биргеликте өткөрөбүз. Буюрса. Эми бул үйдү мен Абаз досум жашаган үй ошо жакшы үй деп эле алдыңызбы же өзүңүздү мындай жактырдыңызбы бул үйдү? Чындап чын жүрөгүңүздөн бул үй? Негизи үй алсак деп даярданып жүргөнбүз да. Мындай 2 комната. Ооба, ушундай алсак же 1 комната алсакпы деп анан жүргөнбүз. Мага ушул баягы көрүп жүргөн эмелер да кандай даяр үйдө баягы башынан бери кандай жасалган, кандай болгон, анан көп нерсеңди ташып келбейсиң, бир четинен ушул болот, этажда баягы оокат киргиз кыйын го. Анан ошондуктан баары даяр болгондуктан дагы жагып, анан ошо алып калдым. Көп ойлонбостон эле. Эми баягы негизи адамбыз го. Үй алгандан кийин мисалы 2 комната үй дейсиз, 2 комната үйгө жеткенден 5 комната үй дейсиз. Ооба, албетте. Ал жөнүндө азыр ойлонуп атасызбы же ойлонуп элексизби? Адам баласы болгондон кийинчи, бирок 5 комната үй алыш керек эле депчи. Болгондон кийин ал нерсе да оюңа келет экен да. Бир башында мен баягы студенткеси биринчи машина алгам деп атпаймынбы? Ошондо болду, мен машина жетсем ушуну эле айдап жүрө берем деп ойлогом, бирок андай болгон жок да. Андан бери айтып атпаймынбы канча жолу алмаштырдым деп. Эми Кудайга кандай десем эми шүгүр, баягы бүт эме болгондон кийинчерээк балким эми алда максатта жайында жер үйдө жашайын деп дача алып каласызбы, балким кышында этаж ташайын деп этаж алып атасыз. Жер үйгө көнүп алгандан кийин жер үйдү деле кээде сагынасың да, эми жер үйдө кенен туруп басасың дегендей. Кийинчерээк балким ошол жер үйдө эле жашап калабыз, жер үй алыпчы. Эми сиздин чыгармачылыгыңызга кайтып келе турган болсок, негизи мен сиздерден өзү интервью алгым келчү да. Сиз мурда 5-6 жыл мурда чыгармачылыкта башкача бир мотивация менен иштепчисиз да. Азыркы убакта сизде мурдагыдай мотивация жок. Чыгармачылыктан башка сиз эмне жумуш менен алек болуп жатасыз? Мурунку Элиза үй буюмдарын реклама. Сен дагы деп. Экөөбүз атаандашып. Ал жок болуп кетти, болсо жакшы болот эле. Ошо. Анда 5 комната үй алмакчысыз. Ошондон алган үйдү жолуккан. Элиза үй буюмдарынан ушул үйдү алдыңызбы деп эле. Тамаша.
Эки сөз долбоорун көрүүчүлөрү, биз Илгиз Абдалиевдин үйүн жана Назима Муратбекованын үйүн көрүп аябай кубанып атабыз. Чындыгында сонун үй салып турсуздар. Ушул үйдөн көбөйлө бериңиздер. Ушул үйдө жакшылыктар, тойлор болуп турсун. Ар дайым мен конокко келип турайын. Мен дагы бир суроом болсун. Суроону бербей эле биз уже кете берсек болот. Анткени уже 1 сааттан ашык убактыңыздарды кармадык. Анан сиздер да биздин көрүүчүлөргө айта турган сөзүңүздөр болсо айтып койсоңуздар болот. Чоң рахмат келип кеткениңерге, ушундай биздин кубанычыбыз менен тең бөлүшүп, кандай үй алдык, ошол нерсени баягы биздин көрөрмандарга толук жеткирип жатканыңа чоң рахмат. Дагы да мындан да өнүгө бер, өсө бер. Сага ийгилик каалайбыз. Рахмат. Ал эми үйдүн ээси катары жеңибизге сөз берсек. Чоң рахмат, ар дайым келип тур. Үйүбүз ар дайым ачык, эшигибиз чынында кубанычтабыз биз менен үйүбүздү алганыбызга. Сиздер дагы биздин кубанычыбызды тең бөлүп атканыңыздарга рахмат. Чоң рахмат. Ошондо бул үйдү Аваз Акимов патарт этпептир да, Сатып алдыңыздар, Скидка кылып бердиби хотя бы? Албетте. Ооба. Аваз байке аябай жакшы бола. Шуткалар да өтөт. Бирок Аваз байкенин Айдана жеңген шуткалар күчтүүрөөк, Ооба. Чындыгында. Эми бул жерде ачыгын айтып кетпесек болбойт. Ооба да. Сиздерге аягына чейин чыдап көрүп койгонуңуздарга рахмат. Бирок сөзсүз түрдө көрүшүңүздөр керек. Биз анткени Илгиз Абдалиев үйүн эч кимге тарттырган эмес. Иним сен от души тартып кет деп мага тарттырды. Рахмат Куда. Анда биз чогуу камераны жаап коелу. Биз кийинки биздин выпуска Илгиз Абдалиевдин экинчи баласын тартабыз буюрса.